Сапар Исаков коомчулукка билдирүү менен чыкты. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Facebook баракчасы аркылуу кыска билдирүүлөрдү жаза баштады. Москва Кремль деген аймакка басым жасап, ошол жерде турганын белгилеп пост жазган. Исаков жакында чындык жарк этип такталарын айткан. Урматтуу мекендештерим, эртели кеч чындык жарк этип такталат. Мен ишенем, сөзсүз акыйкат орнойт деген ал. Ошондой эле дагы бир билдирүүсүндө Райымбек Матраимовду ууру деп айыптаган. Райымбек Матраимовдун ууру экенин 2017-жылы тактап, 2018-жылы кызматтан алынган. Азыр уурулугу такталып камакка алынды. Учур, убакыт баарын өз ордуна коет, деди Исаков. Бекбурбиев, Матраимовдун артында Жээнбеков, Атамбаев турган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекбурбиев жакында 2 айга камакка алынган мурунку бажычы Райымбек Матраимов тууралуу Facebook баракчасына билдирүү жазды. Бекбурбиев Матраимов негиздеди деген мекеним Кыргызстан партиясы менен саясатка аттанып, кайра тизмеден чийилгени жана бул боюнча досу Райымбек Матраимов менен сүйлөшкөнү тууралуу жазган. Анда ал Матраимов бажы системасында схеманы ишке ашырган менеджер гана экенин, анын артында мурунку президенттер турганын айткан. Ошондой эле досуна октябрдагы парламенттик шайлоодо мындай тизме менен барса аягы жаман болоорун эскерткенин да кошумчалаган. Мындан сырткары досунун Кыргызстандан качып кетпегенин, анын күрөш жарыялаганы деп белгилеп өткөн. Ырчы Бекбурбиевдин Матраимов тууралуу посту толугу менен төмөндө. Райым досум жөнүндө унчукпайсың дегендерге. Досумду мекеним Кыргызстан партиясынын съездинен бери көрө элекмин. Съездден кийин олтуруп сүйлөштүк. Мен алдыңкы 30 талапкердин ичинде болчумун. Негедир ошол күнү чийилип кеттим. Эмнеге деген суроомо жогорку номер 1 адам ошондой чечим кылды деди. Мен ага эмне кылыптырмын деп күлдүм. Сени башкарылбаган деген таризди алып салды деп түшүндүрдү. Макул, а эмнеге тиги 20-30 жылдан бери элди жеп келаткандарды кошуп алдың дедим. Анткени мурда тизмеде жок эле адамдарды ошол съезден көрдүм. Болгондо да алар алдыңкы тизмеде болуп калыптыр. Аларды дагы номер 1 күчкө салып бизге кошуп салды деди. А биз 1 жыл мурун башкача сүйлөштүк эле го. Таза эл үчүн иштей турган жаш саясатчылардан түзүлөт. Акча бар, эч кимге көз каранды болбойбуз дегенсиң. Кана ал сөздөр. Айтор досум башка нукка түшүп, жогорку күчтөрдүн кысымында калганын түшүндүм. Эми ишиңер чатак, шайлоонун эртеси күнү эл көтөрүлөт. Андан эптеп кутулсаңар, жазында чоң толкундоо болот. Ошого туруштук берер бекенсиңер. Не болсо да ийгилик деп кол алышып чыгып кеттим. Мен тиги 30 жылдан бери элдин чекесине чыйкан болуп, парламентте олтуруп келаткан адамдар менен бир катарда туруп калбаганым жакшы болду. Разымын дедим. Шайлоого аралашпай, Токтогулдун тоолорунда эс алып жатып алдым. Ойлондум, мен номер 1ге эмне үчүн башкарылбаган болуп көрүнөт окшойм. Демек бул жакшы, демек коркот экен. Мени башкарып алам деген катаал иш экенин байкаган тура. Бул жаман эмес. Ошондуктан ал киши мага эл артисттик наамга берилген документтеримди 4 жолу кайтарып берген турбайбы? Түшүнүктүү. Баса, мурдагы номер 1 адам жөнүндө бир жолу досум айтты эле. Ал мени Райым миллионго атка кондуруп, элге коррупциянын символу деп крайний кылууда. А чындыгында мен ылдый жактагы катардагы менеджермин. Жеп келгендер дал ошол өздөрү. Албетте мен муну азыр дагы, кийин дагы далилдей албай калышым мүмкүн. Анткени алар акча алган жерлерде күбө эч качан болбойт. Бирок акырына чейин күрөшөм. Кудайга шүгүр. Кудайга койдум деп бир улутунган, мына азыр ошол күрөш жүрүп жатат. Досумдун көп касиеттерине баа бердим. Биринчиси качкан жок. Качуу мүмкүнчүлүгү шарты болсо дагы мунусун ак экенимди далилдейм, күрөшөм дегени да деп туйдум. Экинчиси менеджерлик үчүн 2 миллиардтан ашык акча мамлекетке төктү. Кана ошол номер 1-лер 1 тыйын төктүбү? Жок. Алар 2-3 жыл олтуруп чыгып кетем, акчам өзүмдө калат деп түрмөдө. Сапар Исаковду качырып, качпай жооп берип, тергөө менен иштешип жаткан адамды камоо таң калыштуу мага. Өзү биздин бийлик эмне жагат? Качып кеткендер демек туура кылып жатыптыр да. Чыгымды төлөсөк деле баары бир камашат деп. Муну менен кийинки кусам дегендерге качууга себеп бердиңер окшобойбу? Бир жолу досум Атамбаевка кирип, мени кызматтан алам деп турасыз, билем. Баткен областына губернатор кылып жибериңиз. 6 завод, фабрика курам, бир көп кабаттуу үйлөрдөн турган микрорайон салам. Ар бир ишканада 10-20 миңден кем эмес жумушчу орунду болот десе, тиге Райымдан 10 эсе бай адамыбыз коркуп кетиптир.
Эмнеге? Анткени баткен өнүгүп, башка тарап итке минип турса, албетте ашага чоң менен досум герой болуп кетмек. Жакындан кабарым жок, бирок угушума караганда мамлекетке акча төгүү менен мал жандыктарга чейин саттырыптыр. Негизи акча колдун кири, ден соолук болсун. Өзүңдү кара досум, бул күндөрдө өтөт. Алыскы жылуу деңиздин боюнда кайыкта термелип олтурганды тандабай, өз элиңди, жериңди тандап, акыйкатыңды издеп олтурасың. Баарына Кудай бар. Кече митингде бизди чийип, ордубузга алып келген досторум көрүнгөн жок, убактылары болбой калды окшойт. Жигиттин башына эмнелер гана келбейт, башты жогору көтөр, жакшылыктар алдыда досум. Бек Борбиев. Бакай Кашкарбаев, Сыймык Жапыкеев иштебей жатат, тажатты. Активист президент Садыр Жапаровдун активдүү колдоочуларынын бири Бакай Кашкарбаев финансы полициясы иштебей жатканын айтууда. Ал мындай пикирин аталган мекемеге барганда билдирди. Фин полиция такыр иштебей жатат, булар шоу эле көрсөтүп, коррупция менен күрөшпөй жатат, деди ал. Премьер-министр Улукбек Марипов Бишкектин борборунда жакын арада жаңы калкты тейлөө борбору ачылат. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Бишкек шаарындагы Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматына караштуу калкты тейлөө борборлорунун бирине пландан тышкаркы текшерүү менен барды. Калкты тейлөө борборунун иши менен таанышууда өкмөт жетекчиси белгилегендей, жакын арада Бишкек шаарынын борборунда жаңы калкты тейлөө борбору ачылат. Жана ал мурдагы Элдорадо соода борборунун имаратында жайгашат. Белгилесек, аталган соода борборунун имараты буга дейре мамлекеттин менчигине өткөрүлүп берилген. Кызматкерлер такталып, тийиштүү жабдуулар орнотулган соң, мында жаңы калкты тейлөө борбору ачылып, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жана коргоо министрлигинин линиясы боюнча бардык маалымдамалар берилип, кеңири кызмат көрсөтүлмөкчү. Аталган калкты тейлөө борборуна барууда премьер-министр Бишкек шаарында жана жалпы республика боюнча тейлөө борборлорунун санын жогорулатууну, ошондой эле бардык калкты тейлөө борборлорунда кезек күтүүчү жарандардын ыңгайлуулугу үчүн шарттарды жакшыртууну жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатууну тапшырды. Мындан тышкары тейлөө борборунун жетекчилигине жеке кабинеттерде open space, ачык типтеги кеңсе форматында долбоорлоо тапшырылды. Натыйжада кызматкерлердин кадрлар менен иш алып баруусун көрүп турууга жана ар кандай кырдаалга карата ыкчам жооп кайтарууга мүмкүндүк түзүлөт. Сейсенбаев Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы абал Палестина менен Израилден да начар. Ишкер жана меценат Маргулган Сейсенбаев Кыргызстан менен Казакстандын чек арачыларынын ишин салыштырды. Бишкекке болгон иш сапарын аяктагандан кийин ал Алматыга барып, өзүнүн саякаты жөнүндө Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында ал Бишкек шаарынан саат 18:05-те чыгып кеткен. Мен саат 19:07-де чек ара бекетинде болдум. Мен 15 мүнөттө Кыргыз чек арасынан өттүм. Ал эми Казак чек арасы натыйжасыздыкты жана башаламандыктын чокусу. Адамды басынтуу, күтүү, жүк ташуучу унаалардын чоң кезектери бар. Казакстандын чек арачылар 100% автоунааларды рентгенге, ошондой эле текшерүүгө багыттайт. Чек арачылардын жарымы уктап жатышат. Бир адам рентгенге гана отурат. Эч кимдин иши жок, баарынан 2 коён 1 тыйын дейт меценат. Сейсенбаев белгилегендей, жол 7,5 саатка созулуп, анын 3 сааты чек арада өткөн. Бул өлкөдө жүк ташуучу унаалар менен жеңил автоунаалардын агымын бөлүп алууну эч ким божомолдой албайт. Рентген аппараттарын дагы сатып албайсыңарбы? Процедураларды тартипке келтирбейсиңерби? Нур-Султан шаарында курулуп жаткан көчөдөн тышкаркы жеңил темир жол транспортту тутуму жылына 100 миңдеген адамдар өтүүчү бул бактысыз чек ара өтмөгүн жабуу менен камсыз кылса болот. Жолдун жарымы казылган чуңкурлар. Бишкек менен Алматынын аралыгы болгону 234 чакырымды түзөт. Аны эң көп дегенде 2 саатта басып өтсөк болмок. Мен аны 7,5 саатта басып өттүм. Биздин бийлик бир тууган элдер экенибизди ооз-эки гана жарыялайт. Чек ара көзөмөлүн жана алардын ортосундагы жолду карасам, биздин карым-катнашыбыз Палестина менен Израилдин мамилесинен да начар деп жазды ал. Булак элдик чекит медиа.